Ey oğlum salamat. Kандай жакшыбы? Десе жакшыбы? Kızım kандай жакшыбы? Kana oğlum Azamat. Kандай жакшыбы? Kандай жаксыңарбы? Келе кой кызым, мынакей гүл белек болсун да сага. Аксакалдар, урматтуу жетекчилер, урматтуу карындашым. Атың ким эле? Гүлназ, Гүлназ. Жети балаңыз бар? Гүлнара? Гүлнара. Урматтуу аталар, ушул карындашыбыздын 7 баласы бар экен. Бирок турмуштан абдан кыйналып жашаган үй бүлө, бирок мындай жанагы өзүн таштабай балдарын, кыздарын чоңойтуп, ушу өзүнүн тирикчилигин кылып иштеп жүргөн мындай жанагы орусча айтканда благополучный үй бүлө экен. Бизде урматтуу жетекчилер, урматтуу аксакалдар, биз Ош шаарында ушундай бийик үйлөрдү курган 71 компания бар. Ошо 71 компаниялардын бирөөсү Сулайман Груп курулуш деген компания. Анын жетекчиси Топчубек деген биздин инибиз. Ушул бала мэрияга бир жардам берейин деп бир ошо бир бөлмөлүү квартира берди болчу мэрияга. То есть мэрия гана мага берди. Урматтуу мэр, ошо мэрияга болгон мен ушу курулуш компаниядан белек болсун, кааласаңыз өзүңүздүн жеке кызыкчылыгыңызга иштетсеңиз болот. Кааласаңыз ушул МСК мэриянын баласына койсоңуз болот деп ключун белек кылып тапшырып берип кетти мага. Мен ал кишиге айттым, тиги Топчубек экөөбүзгө квартира меники болсо мен каалагандай колдонсом болот десем, ал өзүңүздүн ишиңиз деди. Урматтуу аксакалдар, урматтуу жетекчилер, мен ушул квартираны биздин кызыбыз, урматтуу карындашыбыз Гүлнарага мэриянын атынан белек кылып берейин деп чечтим. Эми ушул квартира сиздерге мындай бир кут береке алып келе турган квартира болсун, карындашым. Ушул квартирадан мынакей кыздарыңды чыгар, балдарыңды үйлө, жакшылыктар үчүн ушу квартира үй кызмат кылсын, карындашым. Анан жанагы азыр эле аксакалдар менен сүйлөшүп отурганда айттым элем, бешиктеги баланын бек болорун ким билсин депчи, мына может Кудайым буйрса мынакей жакшынакай балдарыңыз турат. Мэрлер тургандыр, жогорку кеңештин депутаттары тургандыр, акимдер тургандыр, губернатор болот деп пешенеси ачылып, ошондой жакшылыктарга жакшы жигиттер чыган, Курманжан Датка энебиздей, Манас атабыздай, Курманбек атабыздай мындай чыган, Алымбек Датка атабыздай чыган ушу кыргыздын жигиттерине болушка мен насип кылып ошону тилейт элем. Ушул үй сиздерге менин атымдан жеке мэриянын атынан сиздерге белек болсун. Жакшыларга эмексиң кызым, баалыптыр. Мейли карындашым, баалыптыр. Жакшы үйдү Кудай кааласа понедельник оформить этип бер, жакшы таза кармап жашагыла, макулбу? Балдарын, кызларын жакшы кара. Эме продукттан жардам берип турабыз. Мына кийин балдарың, кыздарың чоңоюп калыптыр, кызым. Иштеш керек. Рахмат, чоң рахмат, Аллах разы болсун. Ушул үйдү берген адамга ham Аллах разы болсун. Не тилесе тилегине жетсин, Кудайым. Ушинтип балдарым неме болуп, разы болуп эме кылган, Аллах разы болсун. Не тилесе тилегин берсин, Кудайым. Мен буга чейин анча эме кылган эмесмин, анда киришкен эмесмин. Мындай бир мартан бардым. Балдарым керчтип алып, ушундай дедим, менин жашоом кыйын болуп калды. Балдарым менен бага албай, ушинтип кыйналдым мен дедим. Десем, мэр, ушуну мен азыркы кичинекей балам, бизди бир карап коюңузчу деди. Анан бир мен ушу баламдын нересин сөзүн тыштаган жок да мэр. Аллахым разы болсун ушу мэргечи. Үйдүн шарты сон экен, жакшы, Кудайга шүгүр. Мындай да жашайм деп эме кылган эмесмин. Кудайга шүгүр, миң мертен шүгүр. Балдарымдын рызкысы бар экен, жашайм деген үмүтүм деле жок болуп калган менчи. Үйдө эле үмүтүм жок болуп калган. Же чегим жок, же үйүм жок. Туугандарым, апам өтүп кеткен жок.
ушинтип балдарым менен ар жерде квартирага чыгып чарчадым. Балдарым болсо ыйлайт. Качан апа үйлүү болобуз биз дейт. Мына азыр эми Кудай шүгүр үйлүү болдук. Чоң рахмат, Алла разы болсун.